экисинде 11-inde 20-сында 29-сында төрөлгөндөр 2 деген энергияны алып жүрөт. Булар элчилер, дипломаттар, психологдор, мыкты аткаруучулар да. Экилер абдан жакшы түшүнүшөт. Түшүнүк берилген да экилерге. Мисалы бирлерге чечкиндүүлүк берилип атса, экилерге түшүнүк берилген да. Мамилени түшүнөт, мамилеге карайт, мамилеге карай иш кылат да. Экилерди тубаса психологдор деп коебуз. Өзгөчө 11-inde, анан 29-unda төрөлгөндөрдү эки дүйнөнү тең көрө билгендер деп коебуз дагы. Интуициясы өтө катуу иштейт булардын. Туюу сезими. 11-inde төрөлгөндөрдү Каспировский деп коет. Каспировский. Психологдор, Психологдор. Анан буларда эмне биринчи эле күчтүү компетенциясы түшүнгүм келет дейт да буларчы. Ошол эле учурда ошол экиси кайра бизге Эки кайра эки анчылыкка алып келет да. Ооба жоктун ортосунда термелүү. Эгер адам мисалы көңүлү жай болуп ишти алып барып аткан болсо, анда бул чечкиндүү эле туура эле түшүнүп, туура кабыл алып аткан болот. Экисинде 11-inde 20-сында 29-ында төрөлгөндөр менен сүйлөшүп атабыз. Булар 2 деген сан алып жүрүшөт. Булар 2 деген санды алып жүрүшөт. Булар тубаса элчилер, элчи, дипломат деп коет, психологдор. Түшүнүүнү каалашат. Дайыма акылында түшүнүк болуш керек. Экисин өзүнчө карайбыз, 11-индегини өзүнчө карайбыз. Анткени 11-индеги экилер менен 11-индеги 2 бирге кошкондо 2 болот. 2 болуп атат. 11-индегилер күчтүүрөөк болот, демилгелүү болот, кубаттуу болот. Берки экилерге караганда салыштырмалуу да. Себеп дегенде 2-де аты айтып тургандай эле 2-де жумшактык бар. Бул суу. Жумшактык бар. Сууну каяка бурсаң, ошого мынтип бурулуп кете берет. Ийкемдүү да. Мисалы 1-inde болсо 2-1 бар болгон үчүн күчтүүрөөк болот. Бекем турат деген сөз да. Айырмачылыгы ошондо. 20-сындагыларчы? 20-сындагылар жанагы айтып кеткендей эле 2-нин жанында нөлү бар да. Дайыма мисалы бийикке көтөрүлүп атса, нөлү ылдый түшүп турушу мүмкүн. Мүмкүн, потому что ошо абалга жараша болот. Бул адамдын абалына жараша. Көпчүлүк учурда ушундай бийикке өсөт, кайра өзү жокко чыгарып коет да. Бул адам өсү да болот анда. Мисалы бизнеске кадам таштады деп коелу. Бул 20-сындагы адам. Бул бириш керек. Менин бул жагымда нолум бар. Өзүмдү өзүм жокко чыгарам. Же кылган ишимди жокко чыгарып коюшум мүмкүн экен деп түшүнүк алды дагы нолду алдыга коюп алат. Дагы анан бекем максатты туура коюп туруп ошо менен иш алып кетет. Ошондо мында термелүү, чайкалуу бул деген болбойт да. Нөлдү алдына кою деген кандай болот? Мисалы мындай болот да. Мен бул ишти жасап атам, мен артка кеткенге жол жок. Кайтпайм. Меники туруктуу, чечкиндүү, аягына чейин барам деген нерсе болуш керек. Деп туруп калбаш керек. Тайсалдабаш керек. Анткени 2-де ушул нерсе бар. Экилердин именно 2-синде эмес, бул 20-сында төрөлгөндөргө. Эртең менен турганда кечеки каалоомду баштаган ишимди бүгүн чыгаргым келбейт. Жакпай калды болду. Андай болбойт да. Экилердин жашоосунда көбүнчө негатив алып жүрүшөбү? Жок, негатив алып жүрбөйт. Булар жумшак болгон үчүн жана губкадай сиңимдүү болуп сиңип кете берет экен да. Сууну каяка бурса бурулат деп айттык, ошондой эле да. Түшүнөкпү? Жумшак. Эмнеси экилер тарынчакты? Экилер тарынчак эмес. Экилерде тарынчактыгы жок, буларда алсыздык бар. Энергиясы өтө ылдый түшүп турат да. Анткени баарын түшүнө берет. Сөздү түшүнө берет, погоданы түшүнө берет, абалды түшүнө берет, мамилени түшүнө берет, бир окуяны түшүнө берет. Анын баарын түшүнүүдө мен өзүмдүн энергиямды жокко чыгарып атам да. Алар меникин алып коюп жатат. Мисалы бирлер аны көрбөйт деле. Мамилени деле көрбөйт, ишиңди деле көрбөйт, алаксыбайт. Үшү болсо мага кереги барбы, кереги жокпу билет ал. Анализи бар. Эки жута берет. Кабыл ала берет. Түбүн жарылабы? Ал жарылганда жарылса жакшы го. Ал жанындагыларды кошо жарылат. Бул өтө кыйыныраак болуп калат да. Өзү эле жарылбай, жанындагылар кошо жарылат. Анткени көзүнүн жашы даяр, өпкө толуп калат. Эмнеден кетет? Дыханиядан кете баштайт. Деп баарын жута бергендиктен да. Экилер манипуляторлор, минус жактары. Булар мисалы үчүн кыштын күнү жеңил кийинип калып, остановкада туруп калып, кечинде келсе бүттү, күйөөсүнүн кулагын жейт да. Мына мен сапагимди алып, сапожка алалы десем укпай койдуң эле, таманы жука болуп, ооруп калдым деп ошол айыккан чакты
кулак мээсин жейт да и жылуу сапожка алдырат. Ушундай Манипулятор. же болбосо бир шуба алыш керек болсо түз айтпайт да мага шуба алып бересиңби деп. Баландай кошунанын аялы шуба алыптыр да скидка менен. Мынча эле сом болуптур да дейт да күйөөсү ооба деп телевизор көрө берет да. Антип минуткече кыш бүтүп калат. Шубадан жок. Зато бир күнү жарылат. Жарылганда жакшы айтты мэрам. Баары жарылат да, кошо үйдүн баары жарат. Неге дегенде, баягы айтканда укпай койгонсуң депчи. Бир күнү тойго барыш керек же бирдеме болуш керек, ошол маалда ущемляться этилип калат да, шуба кийип барбай калды, же дагы бир нерсеси кем болуп калды. Ошол жерден жарылат. Именно ошол нужный моментте жарат да алчы. Потому что сен ошол маалда ал экилер бирдемени айта берет, аны көп киши түшүнбөй калышы мүмкүн, укпай да коюшу мүмкүн. Себеби ал акырын жүрөт да. Акырын жүрөт. Билинбейт анын кирип чыгып атканы. Бирок көп кишилер ага маани бербей коет, бирок бир күнү жарылганда ошентип жарылат да. Эки дагы 20 болду. 29 Действиеси бар да. Экиси түшүнөм дейт. 9 болсо кыймыл аракет бар. Бул экилердин ичинен дагы ошол эффективдүү число 29 деп коебуз. Эмнеге дегенде, экилер мындай пробивной эмес да. Көп учурла мококтук кылып коюшат. Көп учурда артка чегине беришет да. Мен муну кыла албай калам го, мен муну жасай аламбы деген нерсе бар болот. 29-дагылардын 9-у бар болгон үчүн огонь да 9чу. Ошон үчүн анысы действияга түртүп кетет. Ошон үчүн 29-дагылар түшүнүү бар, действие бар болгон үчүн булар эффективдүү деп айтылат. Бирок жумшактыгы менен утат экен да, жакшы экен. Ошон үчүн эле тартылат болуш керек. Жумшактыгы менен, жумшактыгы эмес, булардын түшүнүктүү болгондугу үчүн. Түшүнө берет. Бул 29-на келгенде баягы 2 анан 9 болуп атпайбы? Буларда жанагы чабышып жуушуп кеткендер 29-дагы да бар да. Экилер баары эле мынтип жумшак болуп эле, жана камырда ийиленип эле отуруп калбайт. Бул жерде 29-дагы бар. Жумшак назиктикти көрсөткөнү менен удары бар деп түшүнүшүбүз керек да. Ал бир күнү жарылганда катуураак жарылат. Анткени 9дун энергиясы бар, жеңиш керек деген. Анан көп кыймылдуу, жандуусу, чечкиндүүрөөкү ушу 29-да берилет. 9дун энергиясы иштеген үчүн. Ошондой. Демек, экилер дагы ошо плюста жүргөндө мыкты экен да, жакшы экен да. Минуста жүргөндөрү эми экилерге келгенде эң негизгиси бардык кайда гана болбосун 2 болуш керек. Үй бүлөдө дагы, компанияда дагы, эмне гана, кайсы гана жерде болбосун. 2 сөзсүз түрдө болуш керек. Бир компанияда сөзсүз түрдө бир психолог болуш керек. Экилер психолог да? Булар мыкты психологдор, анан буларды ментор деп коет. Буларда эмпатия бар. Булар иштин көзүн ачып берет. Иштин көзүн жеткирип берет. Бул бардык компанияда ошон үчүн 2 болуш керек. Мыкты аткаруучу. Исполнитель. Кыңк этпей аткарат, мыкты аткаруучу да. Анткени түшүнүгү бар, бул адамдарга ишенсе болот да. Анан мисалы бир чоң глобальный иш болуп жатат да, анын ичиндеги бүттүр точкасы бар, көрүнгөн, көрүнбөгөн жактар бар. Ошону экилер түшүндүрүп бере алат. Ошол мисалы кандай башталып, кандай бүткөнгө чейинки 2 гана жеткирип бере алат. Демек, могу мини разборго келсе, адамдар ошо эмнени билет ошо экидеги кайсы число төрөлгөндөр эле? Мисалы 2-синде, 11-inde, 20-сында, 29-даларга мисалы мини разборго келе турган болсо, булар мен көп ыйлайм, мени көп көңүл бурушпайт, мен эле калып кете берем, мен унутуп калышат, мен ушунчалык алсызмын, мен эле ушинтип, мен эле болгон нерсеси бар да. Бирок ал өзүн эле мисалы жоопкерчиликти башка бирөө алып эле, аны үчүн чечим чыгарып эле, аны үчүн ушундай ополтоодой ишти кылса деген эле сөз да. Бирок сен алардан да күчтүүсүң. Сен өзүңдүн мондай ордуң бар дегенде айтабыз да. Ошентип алып өзүн колго алат. Мисалы физикамды кантип көтөрөм, энергиямды кантип көтөрөм деген нерсе бар да. Экилерге эң кыйын. Анткени ал сууда да, мисалы, могу телефон сууга түшүп кетсе, муну чыгарганда биз канча миң аракеттен өтөбүз. Мисалы 2 деген сан менен да ошончо алып урушасың. Эң кыйыныраак, эң ошо суудан кургак чыгарыш экилерди. Өзүлөрү да чыккысы келбейт, мени сыгып чыгарып койгула деп отурат да. Анан анын баарын тазалап чыкканча убакыт керек да. Ошентип экилерге айтабыз да, кел, жоопкерчиликти өзүңө ал, көңүлгө караба. Сен мынтип калдың же мынтип айттың деп эч ким ойлобойт, сен менен эч кимдин иши жок.
Ошондой мини разборго келгенде ошончо мини разборго келгенде бул сөзсүз түрдө керек. Өзүңдүн программаңды сен ойлойсуң, кыласың, бирок эмне үчүн ошондой, а башкалар эмне үчүн андай эмес? Ошондой эле түшүндүрүп бересиң да. Окуяны эле момундай чечмесин. ошондон чакырып коюңузчу экилерди кайсы эмеге мини разборго. Мисалы, ким көптөн бери өзүн таппай жатат, же болбосо көптөн бери эле бирөө аны басым деп жүрөт. Көптөн бери эле бир адам түшүнбөй жатат да. Бул именно экилерге 11-inde, 20-сында, өзгөчө 29-unda төрөлгөндөргө эгер ушундай көйгөй бар болсо, кайрылыңыздар. Анткени мини разбордон эле сиздин абалыңыздан ошол мисалы адам өсөт, эволюция минтип өсөт. Тепкичтен өйдөгө чыгыш керек. А мисалы ошо тепкичтен эки жалгыз чыга албайт. Жыгылып кетсемчи, ана менин күчүм жетпей калсачы, аны деп мен ушул олтурган ордунда жакшы көрүп олтура берет да. Давай чыгам, мага азыр могу нерсе керек, жакшы сөзүң керек, мени тартсаң эле мен даярмын чыгам десе, анда мини разборго келсин да. Мен ошо экинчи эле таанып атпаймынбы ошо. Түшүндүк. Анда мындай кылалы. Өзүнүн мындай акыбалын билиш үчүн мини разбордон эмне биле алат ушунда? Кантип оңдой өзүнүн акыбалын билеби? А мини разбордо кандай болот? Мини разборду негизи аты айтып тургандай, мини деп тургандай, чакан разборда бул жер чоң мындай семейный разбор эмес. Бизде семейный разбор бар, бүт үй бүлөсү менен баардыгын карап беребиз. Ал кымбатыраак болуп калат. Мини разбор болсо өзүнүн баасы 600 сом, ал жерге эмнелер кирет? Ал жерге биз ал адамдын сана санын карайбыз. Мини разборго сер эме менен, атын, туулган күнүн, туулган жылы, сана санын менен, сана санынын кандай күчтүү жактары бар, минус жактары бар, ошону билет. Миссиясын билет, миссиясында канча акча каралган ал адамда, эмне үчүн ал акча болбой атат, же болот, ошолордун баарын билип алат. Андан кийин бул адамдын матрицасын ошол мини разбордо карап беребиз. Бирок ал адамга биз ал матрицасын түшүндүрүп бере албайбыз. Просто карап беребиз өзүбүз. Кайсыл күчтүү компетенциясы бар, кайсыл жок дегендей. Анан ушуга кошумча, негизи ушул үчөө каралат. Ушуга кошумча бизден белек атынын энергиясын санап беребиз. Мини разбордо ушулар кирет. Туурабы? Жакшы. Ошондо өзүнүн бүгүнкү учурдагы абалын плюс экенди, минус экенин биле алабы ушунда? Ооба, биле алат. Мини разборду биз аты айтып тургандай, чакан разбор, бул 600 сом турат. 1,5 саат убакыт кетет буга. Ушуга жарым сааттын ичинде биз эмнени бере алабыз? Ал адамдын сана санындагы минус жана плюс жактарын билет. Миссиясындагы аткара турган ишин, кызматын жана акча каражатын канчалык деңгээлде таба алат, мына ошонусун билет. Андан кийин матрицасындагы күчтүү жана алсыз жактарын билет. Ошолорду айтып беребиз. Анан негизи ушул гана үчөө айтылат мини разбордо. Бирок биз ага кошумча кылып өзүбүздөн бонус катары атын эсептеп берип жатабыз. Анан бул жерде өздөрү ушул мини разбордон телефон номерин, анан көнөккө турган цветтерин билсе кошсо болобу эле? Суроосуна жараша болот. Кээ бирде келишет, мен өзүмдү билем, мен бирок светиңди гана билбей жатам десем да, светин кошумча кылып айтып беребиз да, полный разбор, мини разбордун ичинде. Атынын санын билгенде эмнени биле алат? Атынын санын эсептесе, адамдар эмнени биле алышат? Атынын санында адамга ой келгенде, мисалы, мындай да, атынын саны эмне берет дегенде, ал мындай да, атын саны канчага чыгат экенин карайбыз да. Атынын саны мындай, алга ой келди да, кандай чечим кабыл алат? Ошол маселени кандай чечет? Атына жараша заты деп коет го. Аты бул аябай чоң ролду ойнойт. Мындай да, карасаңыздар, ат деген мондай, биздин жашообуз, ушу жашоонун рулю ат да, мынакей, биздин атыбыз эң чокуда турат. Ушул каякка бурса, биз ошол жака кетебиз. Анан ат диктовать этет сана санга, сана сан каалайм дейт. Анан миссия аткарат ошону. Биздин атыбыздын эле каалоосун сана саны менен миссия аткарат. Ошон үчүн биздин атыбыз эң чоң ролду ойнойт жашоодо. Бекеринен кыргызда айтылган да, атын атасаң куту сүйүнөт депчи.